Assalamu alaikum. Сұрадыңар, жооп берем. Долбоору, бүгүн мага мынау келген суроо, өзгөчө суроо, кыз баладан келиптир. Менин жүргөн жигитим бар. Өзүм окуймун. Мен каттын маанисин түшүнсөм, жогорку окуу жайлардын биринде окуйт окшойт. Ооба, мына биринчи курстамын дейт. Жигитим ала качып кетем дейт. Эмне кылам? Кеңешиңиз керек дейт. Кызым, бул биринчи курста окуп атасыңбы же жигит тапканга кетти убактың? Бул кандай болду? Биринчи курстун студенткасынын жигити бар деген сөз. Биринчи курста эгер жогорку окуу жай болсо, бул 16 жаштагы, 17 жаштагы кыз. Эми 16-17 жаштагы кыздын турмушка чыгуусу боюнча бир нерсе дейиш кыйын. Ата-эне бар. Анын үстүнө биздин кыздарыбыз азыр 30га чыкса да өзүн оюнчуктай көргөн кыздар бар. Жашмын деп. Ошондуктан мен билбейм, кызым, бирок биринчи курста бул окуу пайдалуу куралып аткан курак, мезгил. Жана бул учурда жигит менен жүрүү менимче окуганы келгенден кийин окуш керек. Бирок кээ бир кыздар окууга келип турмушунда ойлогон олуттуу кыздар бар. Эгер андай боло турган болсо, жакшы жерден жигит чыккан болсо, турмушка чыгыш керек ал жигитке. Окуу жерге кирсин. Бирок турмушка чыгып атканда ушундай сүйлөшүш керек. Мени окутасың деп. Мени окутасың, мен окуймун. Анан анткени кыздын окугандан кийинки алган билим ошол жигиттин үйүнө кетет да. Ошол жигитке чарбасына чарба, колуна кол, бутуна бут. Айтканда, чогуу чарба жүргүзүү үчүн аябай керек болгон мезгил ошо окуу мезгили. Ошондуктан окуймун, ошо ата-энем мени окууга өткөргөн, үмүт кылат. Ар бир ата-эне кызынын билим алуусун каалайт, көксөйт. Жана ошо билимин калып кетпесин деп сүйлөшүп турмушка чыкса болот. Бирок ала качуу маселесинде эгер сиз макул болсоңуз, мен анда билбедим, жанагындай кылып эле жөн эле марасим үчүн эл көрдүк эле ала качтырылып анан кийин барып жарым сааттан кийин ал үйдөн халат кийип, казанын жууп калсаңыз, мен муну ала качуу дебейм, бул бир маселени жеңилдетүү деп түшүнөм да. Эгер сиз макул болбосоңуз, жигитиңизге түшүндүрүңүз, ал ала качканы бул кылмыш болуп эсептелет. Бул аябай чоң кылмыш, динде да жакшы нерсе эмес. Биздин алымдарыбыз айткандай, эгер кыз макул болбосо, нике жүрбөйт. Ошондой коркунучу бар. Ошондуктан негизи жигитиңизге эгер көңүлүңүз бар болсо, турмушка чыгам деген планыңыз бар болсо, оюңуз бар болсо, кудалаш деп айтыңыз. Атаң барбы, энең барбы? Кел деңиз. Ата-энеме келсин, кудалаштын, анан сүйлөштүн. Биз эми көчөдө калган мышык эмеспиз да. Биз үй бүлө курабыз. Биз бала чакалуу болобуз, насель улайбыз. Ошондуктан бизге ата-энелерибиз олуттуу караганы жакшы болот деп, жигитиңиздин балким буга чолосу жетпей аткандыр, балким жигиттердин көбү билбеши деле мүмкүн бул маселени. Ошондуктан кудалаштын, атама адам келсин деп эскерттиңиз. Мына ошол эң жакшы аракет болуп эсептелет. Бул менин кеңешим. Ошондой эле, дагы кимде кандай суроолор болсо, бизге комментарийге жазыңыз. Биздин каналга жазылыңыз, жана лайк коюңуз. Мына ошол суроолорду алынган жооптор башкаларга да жетет, иншаллах. Жана мен ойлойм, бул суроолор өтө олуттуу, берилген жооптор да силердин көңүлүңөргө татыктуу.